رمضان يا رمضان 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мейірімдүү жана ырайымдуу улуу Аллах Тааланын аты менен баштап, жаратканга мактоолорду айтып, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам жолдогон соң, баарыңыздарга Кудай Тааланын тынчтыгы, амандыгы, берекеси болсун. Бүгүнкү кармаган орозоңуздарда Кудай Таалам өзү кабыл кылган болсун. Бүгүн да ушул ислам талимдери сабагын улай эфирибизге Өзгөн районунун башкы имам хатиби Акжол Ажы Бакировду чакырып алганбыз. Биздин эфирибизге кош келдиңиз. Анда эмесе бүгүн сиздер менен сабагыбызда Кудай буйрса Алла Таалага эң сүйкүмдүү, жагымдуу болгон амалдар туурасында азын-олок кеп кылмакчыбыз. Анда эмесе сөз сизде. Акжол Ажы, кош келиңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алгач жараткан Алла субхана ва тағалага чексиз мактоолорубуз болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга көптөгөн салам салаваттарыбыз болгон болсун. Ошону менен бирге Рамазан айында турабыз. Берекенин, жакшылыктын айы. Бул айда туткан орозобузду, кылган ибадатыбызды, кылган дуаларыбызды Аллах Таалам кабыл кылган болсун. Жалпы көрүүчүлөргө ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракату. Алла сүйгөн амал бул кайсыл деп баштай турган болсок, Алла сүйгөн амал Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Абдулла ибн Масуд деген сахаба келип, «Я Расулаллах, эй Аллахтын элчиси, айю амал ва хаббу илаллах». Аллах Тааланын алдында кайсыл амал сүйкүмдүү дегенде пайгамбарыбыз биринчиси намазды өз учурунда окуң. Вакты сала намаздын убактысында. Намазды өз учурунда дегенде баягы өзүнүн кирген убактысы 5 убакыт намаздын өз убагында окуң. Пайгамбарыбыздан дагы сураганда, андан кийин кайсы амал жакшы, андан кийин да кайсы амалды кылсам Алла мени сүйөт деп пайгамбарыбыздан сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бирул валидайн, ата-энеңе жакшылык кылгын. Сумма айю амалу хаббу илаллах, дагы андан кийин кайсыл сүйкүмдүү амал дегенде пайгамбарыбыздан дагы сураганда, пайгамбарыбыз айтты: "Ал жихаду фи сабилилlah", Аллах жолунда күрөшүң. Аллах жолунда күрөшүң. Ал жихаду фи сабилилlah бул Аллах жолунда күрөшүү деген азыркы заман менен айтканыбызда, азыркы замандын тили менен айтканда, ар бир адам өзүнүн нафси менен күрөшүү. Мына ушул ал жихаду фи сабили. Аллах ыраазы болсун. Анда эмесе пайгамбарыбыз алейхиссалам ушул 3 ишке өтө бир басымдуулук жасап, бул хадис дагы өзү өтө көп таркаган хадис. Адам баласын демек жашоосун ушул 3 нерсеге дагы байлаган экен деп түшүнсөк болот экен. Анда эмесе ушул мына биринчи амалдан баштасак, намаз. Өз убагында окулган намаз деди. Пайгамбарыбыз айткан жок, окуган намаз деген жок. Өз убактысында деп, мына убакытка бекем мындайча айтканда атайын бир өзгөчө көңүл бурут да, өз убагында окулган намаз. Жөн эле окулган намаздар деген жок. 5 убакыт намаз деген жок. Өз убагында окулган намаздар деп убакытка айтып атат да. Ушул жерден биз деги эле бир намазга кирип атканда ушул намаз жөнүндө айтсаңыз, намаз бул исламда кандай каралган? Намаз деги эле мусулман адамдын бардыгына фарз болуп милдет болду да. Бирок мусулман адамдын жашоосундагы канчалык деңгээлде көңүл бура турган амал. Же буну айда анча-мынча окуп, жумага барып, же айтпек болуп койсок болобу деген нерселер болуп калышы мүмкүн да. Намаз эң зарыл, милдет, фарз, буга өтө көңүл бурушубуз керек. Аллах Таалам көптөгөн аятта Аллах'ın özüne iman keltirini buyurup birinci ele. Allah'ın жалгыз деп билишибиз керек. Allah'a şerik koşmasыбыз керек. Allah'ın жалгыз деп Allah'ны таанууда акыйдабыз мындайча айткандачы, акыйдат Allah'ны таанууда Allah'ны өз ордунда жалгыз бир деп шерик кошпостон иман келтирип туруп Allah'a. Андан кийин эле буйрулган аяттар көбүнчө Allah'a иман келтир жана намазыңды окугун деген аяттар өтө көп. Бул аяттар өтө көп кездешет Куранда. Ошого бул Аллахны таануу эле, Аллахны тааныгандан кийин эле биздин кыла турган ишибиз бул намаз да. Намазга бекем болушубуз керек. Эгерде намазы кимдин намазы
сурак сабал болот да кыямат күндө. Кимдин намазы жакшы чыккан болсо, анда калган амалдардын бардыгы жакшы чыгат деген. Намазга көп нерсе байланышкан да. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде да инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Бул аяттын маанисинде албетте намаз бузукулук, жаман, уят жолдордон бул намаз өзү тосуп коет деген Аллах Таала. Демек биз намазыбызды окуйбуз, ошондо бизди намазыбыз тарбиялайт да, мындайча айткандачы. Намазды эгерде кайсыл бир мусулман бир тууганын же кайсыл бир пенде мен уят жолдордон тосулайын, бир жаман иштерим калсын десе, анда намазын окусун. Намаз окуса, аятта айткандай, бүт жамандыктардан намаз өзү тосуп коет экен. Жамандыктардын жапкычы. Намаз. Намазыбызга эле бекем боло берсек, биз сөзсүз көп жамандыктардан тыйылып, Аллахым бизди ошо намазыбыз менен алдыга буйруп коет. Дагы бир баса белгилеп айта кетчү нерсе, намазды окуп деле оңой болбой атса, анда ал намазда күнөө жок, өзүндө бар да. Өзүндө бир кемчилдик бар. Же намазды ихлас менен окуп айтат. Эгерде намазды окуп атасыз, сиз жаман жолдордон тосулуп, жамандыктардын жапкысы болуп, жаман нерселерден өзүңүз эле тыйылып, жакшы жолго бурулуп кетип атасыз, демек сиздин намазыңыздын кабыл болуп аткан бир белгиси да. Аллах Таала Кур'анда айтып атпайбы, ким намаз окуса, намаз жаман жолдордон тосуп коет деп атпайбы? Биз намазыбыз жаман жолдордон тосуп, биз Кудай сактасын, намазды окуп деле жаман ишти деле кыла берсек, анда өзүбүзгө ойлонуп сурап беришибиз керек да. Мен намазды деле окуп атам, Кудай сактасын, жаман иштерге деле барып болуп атат. Демек мен намазым значит жакшы болбой атат. Намазда кемчилик бар. Намазда бир кемчилигим бар депчи. Намазды окуганда биз ушундай болуп калды, Кудай сактасын. Кой, жашым 60га барып калыптыр, окуп коеюн. Же болбосо кошуналарым бардыгы эле намазга, бардыгы мешитке барып калыптыр. Бир эле ушу айылда мен эле калыпмын да, кой элдин катарында мен деле барып коеюн. Жок, андай эмес да. Ихласыбыз менен ушул намаздан үмүт кылып, мен ушул окуган намазым, мен Аллахтын ыраазычылыгын табам, жана ахиретке бейишке кирем ушул намазым менен. Аллах сурак сабак кылганда дагы кыяматта ахирет күнүндө намазым жакшы чыгыш керек, эң негизгиси. Намазым жакшы чыкса, калган амалдарым бардыгы жакшы чыгат экен депчи. Адамдын эң сүйүнгөн убактысы кайсыл десе, айтат го алымдарыбыз. Аллахтын алдына барганыңызда, баягы ар бирибиздин амал дептерибиз келет да. Амал дептерибиз келет. Эгерде Кудай сактасын, сол тарабыңыздан келип калса амал дептериңиз, bundan өткөн өкүнүч, кайгы жок да. Өтө өкүнүчтүү күндө. Эгерде ахирет күндө Аллахтын алдында баягы сурак болуп атканда сиздин амал дептериңиз оң жактан келсе, мына ошондо адам сүйүнөт дейт да, жанагы жөн эле мактанып баягы дептерин ыргытып асманга, мына меники депчи. Мына ошондой мактанышка алып бара турган нерсе бул намаз да. Демек, айтты, намазың кыямат күнүндө намазыңдан жакшы чыккан болсо, башка амалдарың бардыгы жакшы жагынан чыгат деп. Демек, эң басым жасай турган нерсе бул намаз да. Намазга бекем болушубуз керек. Намазга кош көңүл болбошубуз керек. Ушул жерден Акжол ажы бир суроо эме болуп атат, көрүүчүлөрүбүзгө дагы пайда болуп калсын. Бул намазды кимдер окушат жана ушул намаздын жаш курактарын дагы айтып койсоңуз. Анан кимдерге намаз окуган убактылуу үзүр болуп турган, айрыкча аял затына бар, эркектердин деле кээ бир учурунда болуп калат, мисалы оорукчандар, ушулар боюнча кыскача токтолсоңуз. Намаз, шарият жана алып турган болсок, намаз балагатка жеткен адамга намаз фарз. Аял болсун, эркек болсун, балагатка жеттиби, мойнуна намаз жүктөлөт. Бирок биз балагатка жеттен намаз окуйт, шариаттын көргөзмөсү ушу балагатка жеткенден намаз окуй деп айтам дебей, бала чаканы мисалыча анча-мынча жетелеп намазга үйрөтүп, мисалы жашынан эле 6-7 жашпы баягы кыйнабай мечитке алып барып көргөзүп, мына намаз акырындан кыйнабай тарбиялап балагатка жеткенде ушу намазын толук окуп кете тургандай бир деңгээлге алып чыгышыбыз керек да. Шарт түзүп беришибиз керек. Намаз аялга дагы эркекке дагы балагатка жеткенден кийин парз. Аял кишилерди үзүр учурунда жанагы
хайыз учурларында мисалы ушул учурда намаздарын токтотуп турат алар. Эгер орозо болсо, орозолорун да токтотуп турат. Бирок аялдар ушундай бир жеңилдиги, ушу бала хайыз учурундагы убактысындагы намаздарга окулбайт да, жооп бербейт, казасы жок. Ал эми орозо учуруна түшүп келип калса, эгер үзүрү орозо учурунда орозону тутпай турат, орозо бүткөндөн кийин анын казасын бир күн тутуп берип коет. Акыл эсиздер. Акыл эси жайында, мисалы, акыл эси толук эмес, Жинди же бир кем акыл. Ушунда бир кем акыл дейбизби, бир мындай оору себеби менен акыл эси тайкы толук эместерге бул намаз фарз эмес. Жоопкерчиликтен булар бошотулган. Бирок ушул жерден да бир устазыбыз сонун бир сөз айтты эле. Ушуну айтып коеюн. Ар бир адамдын өзүнүн милдеттемеси бар да. Мисалы, айтып атпайбызбы, балакатка жетсе, акыл эси толук болсо, эркиндиктеги адам, мындай ибадат ушулар ибадат кылыш керек да, милдет да мойнундачы. Ошо устазыбыз сонун айтты эле. Акыл эси тайкы адамдар, мисалы, көчөдө көп жүрөт да, көрүп каласыз, мисалы, светофорлордо туруп калат кээде, же болбосо көчөдө жөн кыйкырып жүргөн жанагы акылы тайкылар бар. Устазыбыз айтты эле, ушул адамдар дагы өзүнүн милдетин аткарып жүрөт депчи. Кандайча десек, ошо өзү акыл эси тайкы дейт. Акыл эси тайкы экенин үйдө эле жатып албай дейт, көчөмө көчө кыдырып жүрөт. Бизге үлгү да. Өзүн көргөзүп жүрөт алчы. Ал акыл эси тайкылыгы тайкы, бирок тайкы экенлигин элге көргөзүп жүрөт. Сен менин акыл эсим тайкы, акылы кем, кыйкырып көчөдө өз билгенин. Биз ошону көрүп туруп үлгү алышыбыз керек да. Алла, менин акылым жайында, 6 саным аман болсо, акылым толук болсо, ден соолугум чың болсо, кой мен Алланын буйругун аткарайын деп, ошодон көрүп өзүнө сабак алышыбыз керек. Ал ошо бизди үлгү алсын деп, Алла ошону кыдыртып койгон, ал кыдырып жүрөт. Ал милдетин аткарып атат. Ал мисалы эми акыл эси тайкы адамдар эч бир көчөдөн өмүрү көрбөсөк, акыл эси тайкы десе, көп адам чөчүп, кандай болот экен ал адам депчи, таң калышы мүмкүн. Ал акыл эси тайкы деген адамдар жүрүшү кандай болот экен депчи. Биз көчөдө көрүп жүрөбүз, ал ошо көчөдө жүрүп бизге өз милдетин аткарып атат. Ал бизди көрүп, ошодон бир үлгү алып, бир шүгүр кылып, ибадатка бир бекем болушкача. Аллах ыраазы болсун. Бул негизи, бул шариатты билген адамга жеңил дегендей, керек болсо кээде ушул кээде баягы карлыктан болгон болсо, же болсо бир путу зоротса, колу зоротса, кандайдыр бир жеңилдиктер деле каралды да шариатта. Туруп окуй албасаңар, отуруп окула, отуруп албасаңар да жатып окула. Такыр болгон көздүн ишарат менен окула деп, даратта эгерде суу жок болсо таям алгыла, ден соолукка зыян болсо деп иш кылса, бул нерсени биз таалим алып өзүбүзгө керектүү деңгээлде сөзсүз окуп билип алганыбыз бул абзел экен. Намаз окуйт десе эле биздикилер коркуп, кышта фалан жерде окуйт экен, түкүн экен деп, шариатты билбеген сайын бул кыйын көрүнө берет да, билген сайын бизге өзү дин жеңилдик болуш үчүн келди да бизге. Аллахым ыраазы болсун. Анан намазда өтө көп береке бар. Мисалы, биз айтат элем да. Намаздын ушу фазилет жагына токтолсоңуз. Намазда 5 убакыт намазга болгонучу биздин ар бир намазга 10 мүнөттөн убактыбыз кетсе, 10 мүнөттөн убактыбыз кетсе, бир күндө 50 мүнөт убактыбыз кетет экен да. 1 саат деп 1 саат деп коюңуз. 5 убакыт намазга болгону 1 саат убактыңыз кетет. Эми Алла сизге бир күндө 24 саат убакытты берип атат бизге. 24 сааттын ичинен 1 саатын Аллах мага арнап койду атат да. 1 саатты Аллах үчүн арнай албайбызбы? Болгон 1 эле саат. Ал дагы 1 саатты 1 саат бою отурбайсыз да. Ар бир намазга 10 мүнөт, 15 мүнөттөн эле десе, ал дагы ошо 24 сааттын ичинде 5ге бөлүнүп турат да. Сааттан кечкиче, мисалы 12 саат деп койсоң, мисалы бир күндүзгү, мисалы эртең менен багымдат, пешин, асыр, шам, куфтан. Алам өз учурунда гана да. Баягында бир убакта 1 саат чогулбайт да. 15 мүнөттөн, мисалы 15 узагы менен 15 мүнөттөн 5ге бөлүнүп турат ал дагы. Бул деген Кудайым берген бизге бир жакшылыгы да. Анан ушундай бир учурлар болот. Нафси деген кандай дейбиз, бир бале дейбизби? Нафси бул адамга
оор көргөзөт да. Мисалы эртең менен Багымдатка турушка сар менен ким турат деш мүмкүн, даратты алып келишти, ушундай оор көргөзүш мүмкүн да нафсичи. Бирок бирөө бир конокко чакырса, нафси аны оор көргөзбөйт. 2 саат тамак жеп отура берет. Нафси мисалычы курсакка деле бир нерсе жесеңиз 3-4 порс жесе кыйналып калат да, бирок эч кыйналып калат деп айтпайт да нафсичи. 2 саат, 3 саат, 4 саат ресторандарда тойго барганда саат мисалы 5 саат, 6 саат ресторанда оор көрбөй эле отурат го нафсиге. Устолдо бир жерде 5 саат отурат мисалычы. Бирок намазга болгон 15 мүнөт алда өзүбүздүн ибадатыбыз, эртең акыретибиз үчүн да. Ошо бир хикая эсиме түштү. Бир эки аксакал киши болуптур, 75ке чыгышыптыр. Экөө жаштайынан дос экен да. Жаштайынан балалыгынан бирге чоңоюптур, 75ке чыгышыптыр. Анан бирөөсү сал мындай тыңыраак экен, анан шеригине айтып атат экен, досу, Алла өмүр берип мына 75ке чыктык. 75ке чыгып, ушу тиргилик деп жүрүп эле өтүп кеттик. Ушу убакка келип калдык, карыдык эми. Бир эс алып келбейлиби дейт экен да. Анан берки шериге эс алайлы, майыл каяка десе, чет өлкөгө эс алабыз дейт. Эми эле жүрөбүз ушинтип эле бир чет өлкөгө эл катар биз эс алып келели. Bundan бияка ашып барса бир 5-6 жыл өмүрүбүз калды. Бир эс алганыбыз калат бул жашоодо. Деп анан болбой бирин-бири көндүрүп, анан чет өлкөгө Европага эс алганы барышат экен. Эс алганы барса, баягы бирөөсү тыңыраак экен да, мушустуруураак экен да сал баягындай. Анан баягы шеригине айтат экен. 75-чи этаждан неме алабыз. Мейманкананы жана гостиницанын бөлмөнү 75-чи этаждан алабыз. Макул 75-тен болсо 75-тен алалдык деп. Бирок ал жерде баягы Европада бийик этаждар лифт менен билинбейт да. Зуу этип чыгат. 2 мүнөттө зуу этип кайра түшөт. Анан ошентип шаарды кыдырып, баягы айланып келатышып, жанагы гостиница мейманкананын алдына келип туруп, баягы өздөрүнүн эс алуу бөлмөсүнө чыгайын десе, свет өчүп калыптыр. Электр энергиясы бир үзгүлтүк болуп, жанагы жерде свет жок болуп калат да, лифт иштебей калат. Анан экөө отурат, күтүп, отурса жанагы неме күйбөйт, свет дагы деле. Анан экөө маслихатташып, коем, тепкич менен жанагы лестница менен чыга берейли эми. Кыйкырап, жогору көздөп жылы берейли десе, анан берки бирөөсү айтатмыш. Анда өзүбүздү алаксытып, сүйлөшүп, кеп куруп чыгайлы. 25-чи этажга чейин жаштык жөнүндө сүйлөшүп чыгайлы. 25 жашка чейинки жаштыгыбыз жөнүндө сүйлөшөлү. Бала кезден чоңойгондо, ойногондору, мектепке баргандары, жана студенттик кездерин эстеп сүйлөшүп чыгайлы. Макул. 25тен 50ке чейин турмуш жөнүндө сүйлөшүп чыгайлы. Үйлөндүк, балалуу болдук, үй салдык, иштедик, бала окуттук, мисалы ушундай бир турмуш жөнүндө сүйлөшүп чыгайлы. 50тен 75-чи этажга чейин кайгылуу жөнүндө сүйлөшүп чыгайлы. Кайгылуу окуяларды сүйлөшөлү. Себеби 50тен нары бутум оруду, белим оруду, кыскасы карлыктын кыйынчылыгы бар экен. Кайгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Макул деп өздөрү айткандай 25-чи этажга чейин жанагындай жаштыгы жөнүндө, 25тен 50ке чейин турмуш жөнүндө сүйлөшүп, анан 50тен 75ке чейин кайгы жөнүндө сүйлөшөт да. Анан кайгы жөнүндө сүйлөшүп барып 75-чи этажга келип, акыркы тепкичти эми аттайын деп атса, токтоп тур, менде бир кайгы бар дейт экен. Анан айт десе, өтө кайгылуу дейт да. Айтып бер, 25 этаж өз кайгы жөнүндө сүйлөшүп чыктык го. Айт десе, өтө кайгылуу дейт. Айт эми анда айтайын деп. Экөөбүз кире турган бөлмөнүн гостиницанын ключу 1-чи этажда түшүп калыптыр деген экен. Bundan өткөн кайгы жок да өкөнөчү. Bundan өткөн кайгы жок да. Өтө кайгылуу да буларгачы. Кийин десе ачкычы жок. Ачкычы жок. Чарчап келишкен. Буну айтыштан максат биз өмүрдү ушинтип өткөрүп өткөнбүз. 25ке чейин жаштыгыбыз жөнүндө. 25тен 50ке чейин турмуш деп жүрүп өткөрүп өткөнбүз. 50тен 75ке чейин кайгырып жүрүп өткөрүп өткөнбүз да. Бутум оруду, белим оруду, ушинтип барып анан 75тен ахиретке жол тартып өтүп кеткенбиз бул жашоодончу. Буну айткандан максат биздин күлүч бул намаз да. Күлүч жаныбызда жүрүш үчүн намазды окуп жүрүшүбүз керек.
Биз да баягы 75тен наракка өтүп кеткенден кийин күлүүчү жок калбашыбыз керек. Кайра алар абрадан түшө албайт. Кайра биринчи этажга блоказ түшө албайт да. Биз да наракка өтүп кеткенден кийин беракка келе албайбыз кайра. Өмүрүбүз кошо ажал келгенден кийин бул жака мүмкүн эмес. 1 мүнөткө да кайта албайбыз. 1 секундка кайта албайбыз аркагачы. Ошон үчүн бекеринен айтылган эмес да. Намаз, мисалы даарат, бул намаздын ачкычы. Ал эми намаз бейиштин ачкычы да. Ооба? Намазыбыз бул бейиштин ачкычы да. Биз бул жашоону оюн күлкү менен, жаштыгыбызга салып, анан турмуш деп, үй салам, там салам деп ибадатта тоскоолдук кылып, анан кийин кайгырып өтүп кетсек, жанагы экөөнө окшоп күлүүчүбүз паста калып калат да. Күлүүчүбүз дайым паста калбай, дайым жаныбызда жүрүш үчүн жаш болобузбу, ортомун болобузбу, аксакал карымын болобузбу, намазыбыз жаныбызда жүрүш керек. Намазыбыз жаныбызда жүргөнү бул күлүштүн жаныбызда жүргөнү. Намаз бул бейиштин ачкычы, бейиштин күлүүчү намаз. Сиз бул жактан наркы дүйнөгө сапар алдыңыз, күлүүчүңүз менен ачыла кирип кетесиз наркы үйүңүзгө. Мындайча айтканда, үйдөн үй которобуз да. Биз азыр мынабул жалган дүйнөнүн үйүндө жашап атабыз, эртең чыныгы дүйнөнүн үйүнө өтөбүз, көчөбүз. Наракка көчөбүз да. Мисалы бир үйдөн бир үйгө көчкөндө эле ачкычыңызды алып барып ачып киресиз да. Наркы чыныгы жашоодогу үйүбүздүн ачкычы бул намаз. Шайтан ушундай алдайт экен адамды. 25 жашка чейинки курактагыларга, мисалы намаз оку деп айтсаңыз, мисалы иним, келем намаз оку. Алланын буйругу десеңиз, бир эле нерсени оюна сала берет экен да, шайтанчы. Сен жашсың, туруп тур. Сен жашсың. Сен немеге барганда окуйсуң да, үйлөнгөндөн кийин окуйсуң дегенди бияка кура берет экен да. 25 жашка чейинки бардын барып намаз оку десеңиз, көпчүлүгүнүн жообу окшош. Не дейт? Байке, же дамла, же карака, кичине мына. Окупту алайын. Үйлөнүп алайын. Жаса мына 20-30 барганда окуйм дейт да. Макул дейли эми. 25 менен 50-тин ортосундагыларга орто муунга барып, дос, ага, намаз окуң десең, шайтан алардын кыялына бир эле нерсени салып берет экен да. Не дейт? 50-60 барга окуйм. Пенсияга чыкканда окуйм дейт да. 50-60 барганда окуйм. Аксакал болгондо эле окуйм. Азыр үй салышым керек, мынтышым керек, балдарымды чоңойтушум керек, окутушум керек, мынтышым деген проблемаларды айтып, шайтан бир эле ушуну салып берет экен да анын оюна да. 50-60 барганда окуйсуң деп. Бирок Алла өмүр берсин баарындачы. Эми ошол 50-60тагыларга барып намаз окуң аба десеңиз, жаш пайгамбар жашына келдиңиз. Сиз аксакал болуп калдыңыз, намаз окуң десеңиз улуу муунга, ошо 50-60ка. Шайтан аларга да бир ойду салып коет экен. Караң, жашынан баштап өйдөгө алып чыгып келатат да. Жашсың деди, 50-60ка барганда окуйсуң деди. Эми 50-60ка барганда не дейт экен шайтан аларга оюна? Не дейт экен десеңиз, жашыңда окубаган, тилиң катып калганда эми окуйсуңбу дейт экен да. Шайтан ушуну салып коет экен оюна, караң. Болбосо жашынан не үстүгө алып чыкты да. Шайтан азгырып чыкты. Азгырып алып чыкты. Сен 50-60 барганда окуйсуң деп, аксакал болгондо окуйсуң, пенсияга чыкканда окуйсуң деди. Пенсияга чыкканда не деди? Жашыңда окубаган, тилиң катып калып, эми окуйсуңбу дейт экен. Тилиң келбейт, белиң ооруйт, столдо турасың. Чындап намаз окубаган, жашынан окубаган 50-60ка чыккан намазды такыр окубаган 50-60тагы адамга барып намаз окубайсызбы? Балам, жашымда ушуну үйрөнүп койбоптун. Азыр тилим катып, эчтекеге келбейт деп айткандарды мен көзүм менен эле көргөм да, мисалы. Көп эле көрөбүз. Караң, шайтандын азгыруусу. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир тууганым, эскертип айтат элем. Улуу айда, Рамазан айында турабыз. Рамазан бул баарыбызды тарбиялай турган ай. Соопторду жыйнап ала турган ай. Намаз окуй албай жүргөндөр намазыңыздарды баштаңыздар. Намазга ниет кылып жүргөндөр намазды баштаңыздар. Намазга ушунчалык болгон ихласыбызды бурайлы. Бул намаз, жана жогоруда айтпадымбы? Бейишибиздин ачкычы бул. Биз өзүбүзгө керек. Бул бизге керек да. Мисалы, менин намазым сизге керек эмес, мисалычы. Башка бирөөгө керек эмес. Менин намазым мага керек да. Менин намазым менин бейишимдин күлүүчү да, мисалычы. Ошон үчүн бул шайтан деген, бул нафси деген бали алдап апарып туруп жогору барганда кайра таштап коет. Жашы дейбизби, ортомун дейбизби, жогоркумун дейбизби,
намазды азыртан баштаганга аракет кылыңыздар. Рахмат, Аллах разы болсын. Акжол ажы. Бул эми намаз бул биздин жашообуздун маңызы да. Эгерде намазды биз чын ыклас менен, чын көңүл менен окуй турган болсок, Кудай Тааланын сыйлыктары Кур'ан-ы Каримде айткандай, астагфирулла, истаину бис-сабр вас-сала. Я айюхаллазина аману истаину бис-сабр вас-сала. О Кудайдын барлыгына, бирлигине иман келтиргендер, Алла Тааладан сабырдуулук жана намаз аркылуу жардам сурагыла деп атпайбы? Биз жардамга бул дүйнөдө муктаж болбогон адам калбаса керек өзү. Бардыгы жардамга муктажбыз. Байыбы, кедейби, кимиси өмүрдү берген Аллахым, ырыскын берген Аллах, жашоону берген Аллах, ажалды дагы берген Аллах. Бардыгын ушу Кудай Таала берип аткан болсо, анан биз ошонун жардамына муктажбыз да. Намаз аркылуу, наоборот, ошо биздин жете турган ийгиликтерге тезирээк жетип алганга бул мүмкүнчүлүк чоң да. Ушул нерсени биз билбей атабыз, билсек деле баягы шайтан бизди ар кандай азгырып атат. Өзүңүз айткандай, бул эми ушул намаз боюнча өтө айта берсек көп, себеби бул аркан ислам хамс. Исламдагы эң 5 негизги пайдабал 5 түркүктүн бирөөсү бул намаз. Имандан кийин эле намаз. Бул ким мен акамад дин, намазды ким тургузса бул динин тургузуптур. Омен хадамаха хадамат дин. Намазын жоготкон адам бул динин жоготтур деген мындай оор хадистер бар. Бирок буну биз үмүт кылабыз. Аллахым ушул намаз окуй элек биздин досторубузга, инелерибизге, аксакалдарга Кудай Таала насип кылган болсун. Намаз жакшылыгынан эч качан айырбасын. Себеби бул исламда ордо айтылып өткөндөй, бул эң чоң парыз. Алла Таала бүт парыздарды, орозону, зекет, башка ажыларды периште аркылуу парыз кылган болсо, намазды бул Кудай Таала өзү түздөн түз пайгамбарыбызды алдына чакыртып алып парыз кылган да. Жабирайыл алейхиссалам экөөнү чыгарып туруп, намаздын ичиндеги сөздө пайгамбар жаңы барганда эмне деди? Намаздын ичинде айтып аткан: "Ат-тахияту лиллахи ва-салату ват-тайбат". О жараткан, менин жакшы учурашуум, саламдашуум Аллах үчүн болсун деп, Аллах Таалага жолуккан учурда пайгамбар ушул саламды айтты. Алла Таала да кайра жооп берип: "Ассаламу алейка я айюхан наби". Биз тараптан дагы саламдар, тынчтыктар сага болсун деп пайгамбарыбызга айтты. Пайгамбарыбыздан эгайсиз зат эмес эле. Ошол пайгамбарга эле болуп калбасын деп: "Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи солихин". Ошол Кудай Таала тараптан келген салам, тынчтык, жакшылыктар бизге жана бардык момун мусулмандарга болсун, жакшы пенделерге болсун деп ошол жерде дагы бизди ойлоп пайгамбарыбыз байкуш. Бизди ойлоп ошол жерде айтты. Анан Жабирайыл алейхиссалам дагы барган эле, бирок Жабирайыл ал жакка чекке кире албай калган, карап турган, күбө катары, алыста туруп: "Ассаламу ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух". Күбөлүк берем, Аллах жалгыз, ибадат кылууга татыктуу бир гана Аллахым өзү, жана сен Кудай Тааланын элчисисиң, жана бул элчисиң, кулусуң деп үчөөнү мындай чыкканда намаздын ичиндеги ат-тахият айтып атканыбыз Кудай Тааланын, пайгамбарыбыздын, Жабирайыл алейхиссаламдын диалог сүйлөшкөнү да. Ошол жерден Алла Таала пайгамбарыбызга атайын прием кылып чакырып алып, жолугуп, эли убакты через периште аркылуу эмес, жөн эле пайгамбарды жекеме-жеке өзү чакырып алып намазды бул жүктөгөнү, бул олуттуу маселе экенин түшүнөбүз да. Ушул жерде туура айтасыз. Мираж кечеси деп исламда бул белгилүү бир тарых окуя. Намаздын парыз болушучу. Ушул сиз айткандай биринчи башында Аллах Таала 50 малды буйруган да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 50 малды алып келатканда жолдон Муса алейхиссалам 6-чы кабаттан бекен, ушундай китептерде келет. Муса алейхиссаламга пайгамбарыбыз жолугуп, пайгамбарыбыздан сурайт да: "Я Мухаммад", пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Алла сага эмнени берди?" депчи. Пайгамбардан сураганда пайгамбар сүйүүнү менен: "Алла мага 5 убак, 50 убак намазды буйруду" дегенде, Муса пайгамбар айткан экен да: "Эй Мухаммад, кайт. Мындан кайт. Сенин үммөтүң жалкоо болот. Бу элим алды окуй албайт. Сен кайт" деген экен да. Ошондо эле Муса алейхиссалам Муса алейхиссалам сезенкен, себеби биздин коом менен Муса алейхиссалам коомунун окшоштук жактары көп экен да. Анан пайгамбарыбыз кайтат да. Кайтып Аллага жолугуп,
кайра кайтып келатканда дагы сурайт да Муса пайгамбар. Канча болсо 45 болду дейт. Жок, кайт дейт да. Ошентип баягы тарыхта кетет, китеп кайтып отуруп 9 жолу кайтып чыгып чыгат да. 9 жол барып кайра келаткан 9-чун таба кыскартып 9 жол болгондо уже 5тен кемип отуруп 5 эле убакыт калат да 45 кемип кетет. 5 убакыт алып келатканда Муса алейхиссалам дагы айтат да. Канча болду дегенде 5ке түштү дегенде Муса алейхиссалам дагы айткан да, кайт дейткенде. Сенин үммөтүң жалкоо болот, кайт дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде айткан экен. Эми кайтпайм деген экен да, пайгамбарыбыз кайтпайм. Эки риваят бар. Бир риваятта пайгамбарыбыз айтат, эми кайтыштан корком деген экен. Корком дегенде максат, эми барсам Алла берген нерсени алып коёбу деп. 5 убакыт алып. 5 убакыт алып калсам намаз жок калам депчи. Экинчи риваятта болду, эми кайтыштан уялам деген экен да. Бир риваятта корком, бир риваятта уялам деген экен да. Бирок деген экен да, пайгамбарыбыз айткан экен. Намаздын саны 50ден 5ке түшкөнү менен совабы 50 бойдон калды деген экен да. Бул бизге берген чоң бир неамат. Аллах таалам баягы 50 малдын совабы калды, бирок саны гана 5ке түштү деп пайгамбарыбыз бизге алып келген. Бул эң бир чоң бир белек, Алланын парзы. Биз ошон үчүн айтат да, намазыбыз эле жакшы болгон болсо, калган амалдарыбыздын бардыгы жакшы болот, Кудайым буйрса. Намаз жаман жолдон, уяттуулуктан, ар кандай жаман нерселердин жапкычы бул намаз буйрса. Аллахым ыраазы болсун. Бул пенденин дагы Кудайга өтө жакын болгон учуру бул сажда убакыты дейт экен. Бул жерден багы мекен жактан эмес, мындай жүрөгү менен жакын болгон деп Аллахым өзү билгендей жак менен жакын болуу. Бул сажда убакытта жардам суроо, ишкилсе намаз аркылуу Кудай Таалага өтө жакындайт экенбиз. Эми бул башта хадисте айтып өтпөдүңүзбү? Биринчи эле бул Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон амал бул намаз. Ал эми экинчи биррул валидейн, ата-энеге жакшылык кылуу. Ушул жакка эми бир аз Куран аяттарынан окуп өтсөңүз. Аллах Таалам биринчи эле өзүнө буйруп ибадат кылууну, өзүнүн буйруктарын аткаруудан буйругандан кийин эле экинчи нерсе бул ата-энени урматтоо. Биррул валидейн, ата-энеге жакшылык кылуу. Аллах Таалам Куран-ы Каримде да бисмиллахир-рахманир-рахим ва қада раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана. Алла өзүнүн буйруктарын өзүнө ибадат кылышты буйругандан кийин эле биррул валидайни ихсана, ата-энеңе жакшылык кылгын дейт. Ата-энеңе жакшылык кылгын. Ата-энең эгер сенин кол астыңда болгон болсо, фала тaqul lahum алыкын ух деген сөздү дагы айтып койбогун. Буну муфассир жана тафсир жазган алымдарыбыз айтышат экен. Дүйнөдөгү каяшанын эң кичинеи ушул ух деген сөз экен да. Дүйнөдөгү эң кичинекей каяша ух деген сөз экен. Эгерде дейт да, bundan da кичинекей болгондо Аллах Таала Куранга ушуну коймок депчи. Караң, ух деген сөз каяшанын эң кичинекей каяша ух деген сөз экен да. Ата-энени сыйлаш керек, ата-эненин дуасын алыш керек. Адам баласы бир нерсени үйрөнүүдө, мисалы илим алууда дейбиз, айрыкча илимге басым жасап айтсак, илим алууда 3 дуа бириккенде илим алуучунун илими пайдалуу жана жугумдуу болот дейт да. Биринчиси баланын ошо илим алып жаткан өзү дуа кылуусу. Өзүнө өзү дуа кылуу. Аллахым пайдалуу илим бергин мага деп. Дуадан кандай? Дуа эле кылып отура бербестен, мисалы дуа деген ушуну түшүнүп калыш болуш керек да. Ушу баталия алып отурсам мен болду депчи. Дуадан максат Алла көргөзгөн жолдо туруу, адам адал менен арамдан сактанып, Алла тыйган нерседен тыйылып, арам кылган нерселерден да сактанып, туура жолдо Алла буйругандарды аткарып жүрүп, ушул өзүгө өзү дуа ушул. Экинчиси ата-эненин бала ошол илим алып жаткан балага кылган дуасы дейт да. Караң, ата-эненин дуасы. Ата-эненин дуасы балага түп-түз кабыл экен да. Ата-эненин дуасы кандай эми? Биз ушундай түшүнүшүбүз керек. Жүгүрүп барып эле ата-эне, апа, жата, кең мага батаңызды бериң, кең мага батаңызды бериң. Туура, мынтип да батасын алабыз. Бирок ата-энебиздин жүрөгүн жылытсак, мына ушул чыныгы бата да. Ата-эне туруп, ушу балам
өтө сонунда, өтө күйүмдүү да, өтө мээримдүү да. Şu balam özgöçe de dep жүрөгүнөн жылыса, баласына бир назарын салып, көңүлү ток болуп, баласы менен бир сыймыктанып, ошо баласына бир баласын көрүп, ушу менин балам да деп сыймыктана тургандай болсок, мына ошондо анан ата-эненин чыныгы дубасын алган болот да. Ата-эненин бала кылган дубасы ар дайым түп-түз кабыл экен да. Ар дайым. Ошон үчүн кандай иш баштабайлы өзүбүздүн дубабыз, анан ата-энебиздин дуба аркасынан. Илим алуучу, айрыкча илим алып жаткандарга айтарым, өзү дуа кылсын, ата-энеси дуа кылсын. Үчүнчү дуа кыла турган нерсе устазы, мугалими, агайы, устаз деп коебуз. Устазынын ошо илим алып жаткан окуучусуна кылган дубасы экен. 3 дуа бириккенде анан ошондой береке болот. Ошо үчөөнүн бириси бул ата-эне, ата-эненин кылган дубасы. Ата-эненин керек болсо каргыш дубасы дагы кабыл болуп кетет. Ооба. Жакшы дубасы да тез кабыл болот. Каргыш дубасынан Кудай сактасын. Эгерде каргыш дубасы дегенде максат бул наалат айтып, ызаланып, ушунчалык баягы ал каргыш дубаны бербейт деле байкуш ата-эне, бирок ушунчалык чекке жеткирип какшаткандан назар, тескери назар түшүп калса, бул ал баладан эч качан жакшылык күтүп болбой калат да. Кудайым сактаган болсун. Эми ушул жол ачып элге дагы түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бир окуялардан айтып өтсөңүз. Ата-эне тууралуу же болбосо бир кандайдыр биздин жашообузда кездешкен бир окуядан айтып өтсөңүз, элге дагы жакшы таасирбек болот. Ушу ата-эне үй бүлө туурасында бир хикая бар эле. Бир жаш жигит бойго жетет экен, ата-энеси баласынын бойго жеткенин көрүп, анан коем үйлөп коелу, балабызды бир өзүнчө бир үй бүлө кылып бир үйлөнүп коелу, өз алдынча кылып бир үйлөп коелу деп ата-эне кеңешип, анан бала бойго жеткен баласын анан үйлөшөт экен. Жанагыл үйлөнгөн бала үйлөнгөндөн кийин ушунчалык аялын жакшы карайт экен да. Өтө жакшы карайт экен. Кийинтет, каалаганын ичирет, не керек болсо кыскасы эчтекеден кем кылбай ушунчалык аялын жакшы карайт экен да. Өтө сыйлайт экен аялын. Укмуш кийимдерди алып берет, өтө көңүл буруп, өтө жакшы карайт экен. Элден өзгөчөлөнүп. Анан өз так милдетин аткарып керек болсо өтө катык карайт экен да. Анан күндөрдүн биринде жанагыл келинчеге, баягы үйлөнгөн баланын аялы күйөөсүнө келип айтат экен. Мен сиз менен ажырашайын, мен жоомду бериңиз, талагымды бериңиз. Десе, баягы күйөө чочуп кетип, неге мен эч бир катык сүйлөбөсөм сага, кийинсем, каалаганыңды алып берсем, не жейм десең бардыгын алып берем, нени кием десең бардыгын кием. Сен мендейди таппайсың. Ушунчак мен эмне кемчилдик кетирип атам десе, жок, сиздин кызматыңыздан кемчилдик көрбөдүм, мага кылган кызматыңыздан, бирок ажырашыш керек болот атат. Сыр болбосо, немеси эмнеде ажырашкан максатың, себеби эмнеде? Себебин айтчы десе, жанагыл келин айтат экен да, себеби сиз туура мени өтө жакшы карайсыз. Экөөбүз үйлөнгөнүбүздө мынанча ай өттү, мынанча убакыт өттү. Мынанча бир убакыт өттү. Сиз ата-энеңизге болгон көңүл буруңузду көрбөдүм мен. Ата-энеңизге болгон бир сыйыңызды көрбөдүм. Мен сизден туура, сиз мага кылган кызматыңыз өтө зор. Менин ажырашам деген себебим экөөбүздөн туулган бала дагы эгер атасын тартып, атасына окшой турган болсо, мен ошондон коркуп атам. Эгер экөөбүздөн туулган бала дагы атасына окшоп, кийин үйлөнгөндөн кийин аялын эле карап кетип, ата-энесин унутпай турган бала болуп калса, мен карыганда кантем деп мен ошол жагын ойлонуп атам деген экен. Жанагы келинче. Бул жерден айтайын дегеним, жанагы келинчектер да жакшы караш керек, үй бүлөнүчү жакшы караш керек. Бирок ата-эненин урматын жогору коюш керек. Айтат го кыргыздар, сыйласаң сый көрөсүң дейт го. Сыйласаң сый көрөсүң. Ата-энени сыйласак, анан биздин балдар сыйлайт да. Бала көргөнүн кылат дейт го. Мындай сонун сөздөрдү айтып кеткенде ата-бабаларыбыз, сыйласаң сый көрөсүң. Бала көргөнүн кылат деп. Биз ата-энебизге болгон бир сыйыбызды кылып атсак, бала ошентип чоңойт экен да. Алар үйдө көргөнүн кылат да. Көргөнү
алардын бияна немесине акылына ошол сиңет, ошол таасир этет, кийин чоңойгондо ал да ошону кылат. Ошон үчүн ата энени сыйлаш керек, үй бүлөнү да сыйлаш керек. Баягы өзүнүн мойнунузда милдет, нафаканы камсыздап беришиңиз керек. Ушул жерден бир агылажы кыстырма да. Баардык эле жакшылык жакта үйдө өзү кээде биз баягы көчөдө башка адам, анан үйдө башка адам болушунан Кудай сактасын да. Мисалы эң биздин жакшы мамилебизге муктаж, эң биздин жакшылык кылуубузга муктаж болгон бул өзүбүздүн үй бүлөбүз да. Тууган урубуз, ата энебиз, айрыкча бала чакабыз, азыркы айтып өткөндөй. Көп адамдарды ушул жерден байкасак болот да. Көп эмес, эми кээбиркилер дейилчи. Көчөдө өзүнчө маданияттуу. Өтө эле маданияттуу. Түртүшүп кетсең дагы, ай кечирип коюңуз. Эчтеке эмес, башка ооздорун ушундай бир конокко отурган болсо салфетка менен арчып, өзүнчө бир маданияттуу адам көрүнөт да. Бирок мындай чыныгы жашоодо, анын үйүнө барганда ал баягы маданияттуу адам экенин кокус үйүнө айтпай, билбей, же скрытый камера коюлуп көрүнүп калат болсо, такыр жүрөгүң түшүп, экинчи учурашың келбей калат жанагы адам мененчи. Кыйкырып, бала чакасына кыйкырып урушуп аткан, жанагы маданияттын эч бир мысы да жок. Башка жат аялдарга ушунчалык коллегаларына жакшы сүйлөп ушундай кылат, бирок өзүнүн аялына ушунчалык кордоо бергендер бар. Башкаларга өзүнчө берешем болуп көрүнүп эле бир хадияларды алып берип, бир неме кылат, бирок үйүнө эч кандай бир баласына өмүр бир подарка, мындай белектерди сатып бербейт. Сөзсүз кийими жыртылып калса да байкуштарды аларды мындай эми ушул жерден кошумча болот да. Сөз арасында айтып кетсек болбойт. Балдардын кийими жыртылып калса дагы кече эле алып бердим го. Эми бир 8 айда эле жырта бересиңби деп элечи. Жок дегенде биз илгери чоңдордун кийим кийип чоңойгонбуз. 3 жыл кийбейсиңби деп эле ушул өзүнүн нафакасын балдарынан да аят да. Анан биз үйдө ушундай болуп турган болсо, ата энесине мисалы жакшы мамиледе сылык болбосо, балдар чындап эле атам ушундай экен деп ошондой эле балдар чыгат. Кудду баягы балдар дагы көчөдө жакшынакай, үйүндө жанагындай атасынан алган талимди көрүп чыгат да. Ошон үчүн биз эң негизги нерсебиз биз көчөдө коомчулукта биз өзүбүздү дагы алып жүргөнгө аракет кылыш керек, жакшынакай кылып, айрыкча. Бирок үйдөгү негизги бул биздин башат булагыбыз, ядробуз болгон бул үй бүлө да. Үй бүлөдөн ошо тарбияны биз жалаң эле айтып тил менен, эй балам жакшы окуу башка же эмес, көрсөтүп кылып беребиз да. Өзү тамеки чегип атса, эй балам тамеки чекпесе, аны эч качан укпайт. Өздөрү ата энеси үйүндө бир кичине китеп окуп алса, Куран окуп алса, намаз окуп алса, балам намаз оку, китеп оку десе, эч окубайт. Атасы өмүр китеп ачып же гезит журнал окуп алса, башка кылбаса, анан балам мектепти жакшы оку десе, аны эч качан мындай балдар жакшы окубайт. Үйүндө ошон үчүн көргөнүн биздин кыргызда мына өтө жакшы сөздөр айтылганда, алхамдулилlah, Кудайга шүкүр. Ата бабаларыбызга да рахмат. Шунчалык акылдуу, зиректүү болуп сөздөрүн айтып, бизди мындай айтканда турмуштан, жашоодон алып туруп эки эле сөз, узак деле айткан эмес, 2 сөз, 3 сөздөн айтып, накыл кептерди айтып берген. Уяда эмнени көрсө учканда ошону кылат деген сөз ушул да. Ошон үчүн Аллахым баарыбыз ушул үй бүлөдө ушул ата энебизди сыйлоону Кудай таала баарыбызга насип кылган болсун. Чындап эле бул ата эне бул эстафетада. Азыр эмнени кылсак, эртең ошону эле көрөбүз, башка ашыкча нерсе көрө албайбыз. Эмне кызмат кылсаң, ошону көрөсүң дейт го. Ооба да. Ата энеге канчалык кызмат кылсак, балабыздан ошону көрөбүз да. Ооба да. Эми ушул хадистин 3-бөлүгүнө өтө турган болсок, намаз жөнүндө эми айтып өттүк. Аз дагы болсо ата эне жөнүндө дагы айтып өттүк. Ата энени туура бул көп устаздар айтып өткөндөй, биздин эл жакшылар айткандай, ата эне өтүп кеткенден кийин ага жылкы союп, уча тартып, башка эле бир бирөөлөргө тартасың. Ошону тирүү кезинде жамбаш тартып койчу айнан. Ооба. Кой союп элечи мындай эле. Атайын сөзсүз бир жакшылыктуу бир даталарда эмес, жөн эле бир Кадимки эле Кудайдын куттуу күнүндө кайсы күнгө туш келсе, кайсы күнгө туш келсе эле атайын бир конок кой союп, дасторкон, сый дасторкон жасап, балам эмне той болуп кеттиби, эмне качан бир тойлордо бир шылтоо менен чакырабыз да. Атайын эле ошондой кылып туруп, бүгүн сизди атайын мындай өзүнчө бир конок кылып чакырып аттым эле. Шуну жеп бериңиз келип, сиздин батаңызды алайын десе, айнан айын жанагы ата эне ошол жерде бир сүйүнгөндөн 5 жыл жашарып кетет. Агарган чачтары карап кетпейт го, бирок мындай жашарып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ушундай амалдарды кылсак, өтүп кеткенден кийин көп аркасынан жооп иштерди деле кылабыз. Бул тема мурдагы эфирде да кеткен, буга көп токтолбой эле койсок болот. Анда эмесе 3-бөлүгүнө өтсөк, бул жана хадисте айтып өттүңүз. Алла таалага эң сүйкүмдүү болгон амалдардын бирөөсү аль-жихаду фи сабилилlah. Алла жолунда күрөшүү. Эми бул Алла жолунда күрөшүү дегенде
биз эмнени түшүнөбүз, канча жихадтын кандай түрлөрү бар, көбүнчө биз азыркы учурда жихадты кандай пайдаланабыз, ушул боюнча айта кетсеңиз азуулар. Туура айттыңыз. Пайгамбарыбыздын 3-чү жолу кайсы амалды кылайын эми Аллага сүйкүмдүү, жакшы амал, Алла сүйгөн амал кайсыл дегенде пайгамбарыбыз ал-жихаду фи сабилилlah, бул акыркысы ошол Аллах жолундагы күрөшүүң деди. Аллах жолунда күрөшүү, алымдарыбыз айткандай, азыркы замандын тили менен айтканда, азыркы замандын учуру, талабы бул жихад, бул ар бир адам өзүнүн нафси менен күрөшүү. Мына ушул Алла жолунда күрөшүү, азыркы замандын тили менен айтканда. Жихад десе эле биз согушту же автомат кармап эле атышты түшүнүп калганбыз. Андай эмес. Эми азыркы жихад бул нафси менен күрөшүү. Азыр чынын айтыш керек, нафси менен күрөшө турган мезгилде турабыз да. Өткөндө белгилүү дамлаларыбыз да айтты. Адам өзүнүн нафси менен күрөшпөсө, Кудай сактасын, коом мындай бир туура эмес багытка бараткандай бир сезилет да. Аллах Таала Куранда деле айтат го, ар бир коом өзү оңдомоюнча ал коомду Аллах Таала мен өзгөртпөйм дейт. Биз өзүбүз оңолсок, өзүбүз өзгөртсөк, жакшылык жакка, анан Аллах Таала мен ал коомду өзгөртүп коём деген. Жакшылыктарын берет. Жакшылыктарын берет. Bundan айткандан максат, азыр коомубузда өзү менен өзү адам иштеши керек. Өзүнүн нафси менен күрөшүш керек. Ушул Алла жолунда күрөшүү. Мисалы, азыр түнү турса деле, күндүзү жүрсө деле телефондон башыбыз чыкпай калды. Эң азыр күрөшө турган нерсе ушул смартфонда, ушу менен күрөшүш керек. Ушу менен күрөшүш керек азырча. Азыр кимдин колунда карабаң, телефон. Мынандай телефону жок адам өзү жок болду да азыр. Жок да азыр өтө кем да, айрыкча мына азыркы замандын ортомун жаштарды өзүм аксакалдарды албай эле койгондо, мисалычы. Мындай смартфон, телефону жок экен десе таң калыштуу көрүнүштөй сезилип калды да азырчы. Ар бир адам өзүнүн менен өзү күрөшүш керек. Өзүнүн нафси менен күрөшүш керек. Нафси ибадатка, жакшылыкка мындай бурайын десеңиз, нафси каалай бербейт да. Эртең менен намазга турайын десеңиз, нафси уктай тур дейт. Нафси көптөгөн нафси мындайча өзүнүн каалаган нерсесин гана аткаргызып жашагысы келет да. Нафсинин оюна койсоңуз, мисалы, нафсинин оюна койсоңуз, намазды окуй койсоңуз, орозону деле тутпай койсоңуз, нафси азыр мисалы азыр күн жылып атат да, жаса суу ичкиси келип атат нафсиненчи. Бирок биз өзүбүз, нафси, бул орозо Алланын буйругу, мен орозо туттум, сага баш ийбейм, мен Аллага баш ийем деп биз азыр ошентип тутуп атабыз да, Аллах үчүн. Болсо азыр ушу турушта бардык эле адамдын мисалы күн ысык маалында суу ичкиси келип атат да. Суу ичкиси келип атат. Бирок биз нафсини башкарып атабыз да. Нафсини башкара албаган адамдар намаз деле окубай эле жүрүшү мүмкүн, орозосун деле тутпай эле жүрүшү мүмкүн. Кайрымдуулук деле кылбайт. Мисалы, байлыгы жетсе, байлыгынан чыгарбашы. Сөзсүз эле байлыгы жеткен деле байлыгын чыгарыш эмес. Мисалычы, баягы алына жараша, мисалы, Рамазанда садака кылып коюп, мисалы, 50 сом, 100 сом деле бул садака да. Эң негизгиси бул ниетибизге жараша, жүрөктөн чыгыш керек да. Аллах үчүн, мисалы, менин мисалы 1000 сом эле акчам болсо, мен 100 сом берип койсом, мен бар байлыгымдан 10/1 берип койгондой болом, мисалы. Сабабы ошондой алам мен. Башка бир 100 миңден 10 миң берген сыяктуу болот да. Ошондой да. Мисалы, кээ бир адам 100 миң акчасы бар, 100 сом чыгарып койсо, ага эч канча эмес да, бир 100дөн бир канча 1% дегендей. Мен 1000 сомдон 100 сомун чыгарып койсом, мисалы, байлыгымдын 10/1 берип салгандаймын да. Меникинин сабабы Алла меримдүү кадыр зат да, берүүчү зат. Мен болгон эле 1000 сом акчам бар, 1000 сомдон 100 сом чыгарып кое албайм. Чыгарып койсом болот. 9 сом менен деле тирилик кылып турсам болот. Эртеси дагы Кудайым берет. Кудайдын рызкысы кенен. Мына ушу жерде нафси сыналат да. Мына ушунда күрөшөбүз да нафси мененчи. Нафси менен күрөшкөндө нафсини колго кармап жүрүшүбүз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле баягы чоң жихадтан келе атканда сахабалар сурайт го. Алланын элчиси, жихад бүттү окшойт эми. Жүрүштөн келет пайгамбар, согуштан келет. Согуштан келет, чоң согуштан, жихадтан келет. Жихад бүттү окшойт, я Расулалла дегенде пайгамбарыбыз сахабаларына карап туруп,
Bundan da çoң cihat бар дегенде сахабалардын бардыгы таң калат да. Баягы чочуп, bundan da çoң cihat болобу, я Расулалла дегенде. Bundan da çoң cihat эми ар бириң өзүңдүн нафсиң менен күрөшүү. Ар кимиз өзүбүздүн нафси менен күрөшүү бул çoң cihat. Çoң совап. Алла сүйгөн амалды кылган болобуз. Нафси айтабыз го баягындай. Оюна коюп койсоңуз каалаганын кылгысы келет да. Каалаганын. Ошону тарбиялап жүргөнгө үйрөнүшүбүз керек. Көчөдө баратканда мисалы, бирөөнү суктанып карап коюу, намахрам аялды. Кээде отуруп алып бирөөнү гыйбат кылуу, кулак менен угуп атабыз. Мисалы, кээде бирөөгө бир зыян жеткирип коюу, ушуну нафсинин каалоосу менен эле кылып атабыз да. Мисалы, бирөө менен урушуп кетебиз. Жөн эле өзүбүздөн өзү урушуп кетпейбиз. Нафсибизге туура келбей атат да. Нафсибиз жандан жоң болгусу келип атат. Же нафсибиз кыйын экенин көргөзгүсү келип атат. Ошодон урушушубуз мүмкүн да. Же болсо бирөөнү ушактап, жамандап, бирөөгө жамандашып, аны жаман көргөзгүсү келет. Неге? Бул нафсинин каалоосу да, андан жакшыраак болгусу келет. Дамналарыбыз айтат го көп. Мына бул эки көз, жөндөн жөн эки көз эмес дейт. Бул эки көздүн максат дейт. Бир көзүбүз дейт, өзүбүздүн кемчилдикти көрсүн дейт. Өзүнүн кемчилдикти көрүп, экинчи көзүбүз бирөөнүн жакшылыгын көрсүн дейт. Биздики азыр тескериси да. Бир көзүбүз өзүнүн жакшылыкты гана көрөт. Ооба. Бир көзүбүз бирөөнүн кемчилдигин көрөт да. Буну өзүндөй пайдаланышыбыз керек да. Бул акысынан. Мынаны кой, өзүндө мен бул көздөн максат мисалы көрүп, баягы кадимки эле Алла ырыскысын чачып койгон, ырыскыны терип жеп, дыйканчылык кыламбы, бир жерде иштейбиз, мисалы мамлекеттик кызматта болсун, дыйканчылык, уста, кандай ким эмне кесипте болсо, ошо кесибинде көздүн пайдасы менен барып келип көрүп, мисалы, ушундай пайдасын пайдаланышыбыз керек. Бирок биз бул көздү өзүбүздүн үчүн пайдаланбай, нафсинин кызыгы үчүн пайдаланышып кетпешибиз керек да. Нафси дегенде, мына дене мүчөнчү бардыгына кетет да нафсичи. Бутубуз менен бир күнөө ишке жаман жакка басып барып коюшубуз мүмкүн. Бут өзүнөн өзү басып барбайт. Нафси каалады барат да. Нафси анан өзүбүз турабыз да. Нафсини башкара билсек, нафсини колубузга ушундай кармап жүрсөк, бекемдеп, нафсибизди тур, мынау жакшы жак болот. Тур, мына жаман жак болот. Буяка баспа. Мынаяка бас деп нафсини башкарып жүрүшүбүз керек да. Мына ушул чыныгы Алла жолунда күрөшкөндүн сообун алабыз да, буйруса иншалла. Аллахым ыраазы болсун. Мындан келди ошол алымдарыбыз айтып калат го. Алла Таала периштени жаратты. Алардын даражасы өтө бийик, улук. Адам баласын жаратты. Биздин даражабыз эми ар кандай. Үчүнчү мына айванаттар. Булардын даражасы адамдан албетте төмөн. Бирок ушул экөөнүн ортосунда адам баласы ойнойт дейт да. Периштелерди Кудай Таала жаратты. Аларда нафс жок экен да. Шахват жок, нафс жок. Жалаң гана ошо Кудай деп зикир кылып, намаздарын окушуп, Алла буйруган гана буйрукту аткарат. Алар буйруктан эч бир кылык иш айбай, ушу буйрукту аткарат. Алардын периштелердин даражасы ошон үчүн жогору. Эми эң төмөн жакка түшө турган болсо айванат, малдарга келе турган болсок, буларда нафс бар. Калаган жеген ичкиси келгенин, ол бирөөнүн кашасы, башкасы тебелеп тепсеп, адаларамды ылгабайт мындай кылган мал агайым түшүнүктүү эле жок да. Нафс бар, бирок акыл эс жок. Анда акыл жок да. Анда акыл жок. Бул ошон үчүн багы өзүнүн милдетин аткарат да. Нафс каалоосу менен гана жашап болуп кетет. Акыл жок. Эгерде аларда акыл болгондо семирбей койот эле, касаптын колуна түшөм деп. Ооба да. Бирөөнүн агуротуна, коросуна кирбейт эле, чаап койбосун деп. Эми инсанды караса ушунчалык Кудай Таала сынакка жаралган экенбиз да. Экөөнүн ортосундагы нерсе, периштелерде шахват жок, нафс жок. Бирок Кудай Таала ибадат кыла беришет. Малда болсо нафс бар, акыл эс жок. Адам баласына Алла Таала нафсти да берип тур, акыл эсти экөөнү бирдей берип коюптур да. Ошон үчүн багы сыноонун борборунда биз турат экенбиз да. Эмнеге дегенде, эгерде ошон үчүн биздин даражабыз ар түрдүү дегенде, акыл эсибизди жакшытетип, нафсибизди бекем кармап, Кудай Тааланын буйругун аткарсак, периштеден даражабыз жогору болуп кетебиз. Жогору болуп кетет экенбиз да. Эгер тескерисинче нафсибизге азгырылып, акыл эсибизди иштетпей болсок,
айвандык даражага түшүп, керек болсо Куранда Алла Таала айткан улаика хумул анам балхум адал. Алар айван сыяктуу. Керек болсо айвандан да төмөн деген экен да. Эмнеге дегенсинде биз айванда акыл жок, бизде акыл болуп атпайбы? Акылыбыз болуп туруп айвандык сапатка түшүп кеткенибиз. Арам иштерди кылып, бирөөгө зыян берип, турам иштерди жасаганыбыз, сен акылың бар го, адамсың го акыры дейт да бизде. Ушунчалык түшүп кеткенибиз бул айвандыктан да төмөн деп Куранда Алла Таала бекерден айткан эмес экен. Ошон үчүн бул мына өзүңүз жакшы түшүндүрүп айтып өттүңүз. Нафсы бул эң адамдын нафсы менен күрөшүп, бул даталуу числолордо эмес, күнүгө күрөшүп турабыз деп атпайсызбы? Күнүгө, саат сайын, секунд сайын күрөшүп туруп, бул эң чоң жихад. Балким жихадтын бир түрү мисалы ал мамлекетти коргоодо бул бир өзүнчө жихад. Андан бүт мамлекеттерди Кудай Таала тынчтыкта кылсын, эч бир согушпасын эч ким. Кудай сактасын, мисалы Кыргызстаныбызга бир жактан эле бир түшүнүксүз адамдар, бир индеистер кирип келип, бирөөлөр кирип келип эле биздин мал жаныбызды тоноп динибизди тепсилип аткан болсо, аларга биз эмне кылабыз? Кыргызстан боюнча аял эркек болуп бардыгыбыз бул биз ислам тынчтыктын дини деп отурбайбыз анда. Анда мекенди коргоо милдеттүү. Мекенди коргоп, курал кармап, биз өзүбүздүн чек арабызды коргоп, сактап калыш бул. Бирок ошол учурда мындай жогору жактан кабар айтылган болсо, бардыгыбыз аялыбыз эркегибиз дебей, аскерге барганыбыз барбаганыбыз дебей мекенди сакташ бул ар бирибиздин милдетибиз. Бул өзүнчө бир жихад, мекенди куруп. Бирок биздин күнүмдүк жихадыбыз кыйын болот атпайбы азыр? Күнүмдүк жихад зарыл болуп атат. Азыр жашоодо ушу күнүмдүк жихад өзүбүздү өзүбүз тарбиялап, мына өзүңүз айттыңыз, ибадаттарга өзүнчө бир жихад. Илим билип алууда деле жихад керек экен да. Ооба да. Саарлап туруш керек, аны эртерээк ошол окуш керек, университеттерге барыш керек, сабактан кеч калбай окуп, тапшырма аткарып, илим өркүндөтүү бул өзүнчө бир чоң жихад. Жакшылык кылууда иши кылса биздин жашообуз ушу нафске кайсы жерде каршы келе турган болсо, ошону талкылап нафсти колго алуу, контролдоо бул ушул чоң жихад экен да. Аллахым ыраазы болсун. Биздин да убакыт соңуна жетти. Ак жол ажы жакшы маек куруп бердиңиз. Анда эмесе ушул биздин теле көрүүчүлөргө бир акыл насааттарыңызды ушул бүгүнкү теманын айласында кайрылууңузду айтып койсоңуз. Рахмат. Биринчиден сиздерден Аллахым ыраазы болсун. Ушундай атайын элибизге бир пайда жеткирейли, динибиздин баалуулуктарын жеткирейли деп ушундай бир берилип аткан эфирлерге Аллах Таалам береке, ушу же кызмат кылып аткан баардыгына Аллах Таалам жакшылыгы болсун. Жана ошондой эле жалпы көрүүчүлөр, сиздердин да туткан орозоңуздарды Аллах Таалам кабыл кылсын. Алла сүйгөн амал болгон намазды өз убагында окуштук, ата-энебизди сыйлап алыштык. Жана ушундай ар бирибиз өзүбүздүн нафси менен күрөшүп, туура Алланын жолунда пайдаланышты Аллахым баарыбызга насип кылган болсун. Мамлекетибиз өнгөн, өскөн, гүлдөгөн мамлекет болсун. Элибизде дайым тынчтык, амандык, береке болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракату. Аллахым ыраазы болсун. Ак жол ажы ушинтип бизге маек куруп эфирге келип бергениңизге Аллахым ыраазы болсун. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биздин сабагыбыздын дагы соңуна жетип калды убакыт тартыгына байланыштуу. Анда эмесе кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта алыңыздар. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө Кудай Таала мына Рамазан айынын шарапаты менен береке эшиктерин ачкан болсун. Баарыбыздын күнөөлөрүбүздү Кудай Таала өзү кечирген болсун. Ар бир тапкан, кылган иштерибизге Кудай Таала береке берип, аманчылыкта сиздер менен көрүшөлү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Рамадан, я Рамадан, Рамадан, я